Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in et-tahirin et-tayyibin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Orun sebebinden biraz gel almaya жүрдік. 3 cuma ötüp ketти. Бүгінгі күні иншалла сілердің назарыңыздарға біздің әр біріміздің басшымызда бар болған мәселелер. Бұл талақ мәселесі. Бұл сүре талақ деп аталынады. 65-ші сүре ол есептелінеді. Мединада түшкен сүре. Анан пайғамбар алейхиссаламға 99-ші болып түшкен сүре болады. Андан арыдағы 15 сүре бар. Өткен сабақтардағы айтқанымыз Тахрим сүресінде ал жерде дағы ошол талақ мәселесі болған. Бұл талақ сүресі мындайша айтканда еркек жигиттин тақуа екендігіне дәлел боло турган сүре да. Мындайша айтканда жөнөкөй сөз менен айтканда баардыгыбыз тақуа болгонго аракет кылабыз да, бир нерсени жебейбиз, бир нерсеге барбайбыз. Бұл сүре ошол тақуалық деген эмне екендігін көргөзөт да, чындыктачы. Бұл сүрөдө тақуалық эң чоң деңгээлге жеткендеги тақуалыктын жолун көргөзөт. Биз баарыбыз эле тақуабыз дейбиз, бирок чындыгында эркектин тақуа экендигин ушу талак маселесинде билинет да. Биз кандай кылабыз? Биз келинчектерди мисалы ажыра урушуп кетип эле башында ар кайсы сөздөр сүйлөп алып эле талак деп эле айдап жүрөбүз да. Алдагы кийимдерин чогултуп алып эле кетип калат да. Мындай кылган талак бидат талак. Мындайда Аллах Тааланын жардамы жок. Аллах Таала мындай аял кишиге дагы, эркек кишиге дагы эч кандай жардамы жок. Экөөнү тең таква эмес деп айтат. Мындай адамдар таква эмес. Биздин башыбызда болгондур келинчегибиз менен урушуп кетип, же болбосо баягындай бир сөздөрдү айтып коюп, анан молдокейге келип алып туруп айтабыз. Дамла, бир нерсе кыл эми депчи. Ошондон алдын таквалык кылышыбыз керек эле. Мындайча айтканда Аллах Таалам талап кылгандай талак бербейбиз да биз. Биз өзүбүзгө ылайыктап шариатты өзүбүзгө ылайыктап туруп, ошондо сиз өзүңүздүн мазхабыңыздын негизинде талак берип жатасыз да. Жөнөкөй сөз мененчи. Аллах Таала талап кылгандай талак берген жерибиз жок. Кандай болот Аллах Тааланын талап кылган талагы кандай болот десек, мына ушул 12 аяттын ичинде ушул талак маселесин бизге кандай кылып бериш керек? Аллах разы боло тургандай жана сизге ошол талак бергениңизге сооп бере тургандай деңгээлде боло турган талак жөнүндө сөз болуп жатат да. Түшүнүктүү болду иншалла. Андай болсо бул сүрөгө бир канча риваяттар келген экен, түшүшүнө эмнелер себеп болгон. Бухари рахматуллахи алейх риваят кылат. Абдулла ибн Умар разияллаху анхунун баласы. Умар разияллаху анхунун баласы Абдулла өзүнүн келинчегине талак берип коюп, ал ошо талак берген кезде хайз экен, этек кири келип турган акыбал экен, аялдынчы. Аны угуп алып Умар разияллаху анху пайгамбар алейхиссаламга келип, менин уулум ушинтип талак берип койду деп маселени айтат. Десе пайгамбар алейхиссалам айтат, андай болсо Абдуллага айтып кой, Абдулла келинчегине кайтсын дегени баягы талагын кайтарып алсын деген. Бир талак түштү, иддасы ушундай болот дейт. Бул бир риваят. Дагы бир риваятта Анас радиаллаху таала анху айтат, пайгамбар алейхиссалам Хафса эненин өзүн өткөн сабактарда айтканбыз, баягы тиги жария маселеси болуп кетип талак берип жүрүп атпайбы? Пайгамбар алейхиссалам Хафса энегечи. Андан кийин ал дагы туруп эле үйүнө кетип калып атат да. Пайгамбар алейхиссалам талак берсе, ал Хафса эне туруп алып эле Умар разияллаху анхунун кызы да. Умар разияллаху анху барып атат. Үйүнө келип калды. Ошондо бул аят түшүп атат. Я айюхан наби, о пайгамбар. Жана имандуулар, пайгамбар дегенде мурат пайгамбар алейхиссалам талак берип
бар, кээ бир алымдар айтат тазалык деп, биз айтабыз жок, бул этек кир. 3 этек кирди эсептемейинче ошол жерде туруп өздөрүнү карасын. Андай болсо сахабалардын бир канчасы келип, "Я Расулалла, бул кандай болуп калат? Бул кара деген кандай болуп калат?" десе, эми бардыгына куру деген сөз келсе, бири болсо тазалыкты түшүнүп калып атат да, бирөөсү болсо этек кирди түшүнүп калып атат. Эми пайгамбар алейхиссалам тирүү кезинде эле отуруп алып экөөбүз талашкан болбойт да. Келип чогулушту дагы түшүнбөй калгандар келип пайгамбар алейхиссалам бул сиз айтып аткан, бул Аллах Таала айтып аткан кар, куру кандай болот десе, бул ошентип айтып туруп, анан кийин эми кимдин баягы хайзы келбей калсачы, этек кири келбей калса кандай болот? Макул, этек кири келгендердики 3 экен. Этек кири келбей калган аялдар да бар да. Баягы картайып калган себебинен мисалы да. Же болбосо жаш кыздар этек кири келе элек. Андай кандай болот десе, кийинки мына бу аят түшүп жатат да. Валлаи яисна минал махизи, ушундай бир аялдар этек кирден үмүтү жок калып кеткен, мындай айтканда этек кири келбей токтоп калган аялдар дейт. Силердин аялыңардан эгерде силер шектене турган болсоңор, эми бунуку кандай болот деген шек келип кала турган болсо, анда алардын мөөнөтү 3 ай болот деген аят түшүп атат дагы. Мына ушул сүрөнүн түшүшүнө не болуп атат? Себеп болуп атат. Андыктан биз түшүндүк, бул жерде азыр таквалык жөнүндө сөз болуп жатат да. Таквалык кандай болот дегенде, биз көп эле мисалы бир нерсени жебей койсок, бир нерсени жей турган болсок, бир нерсени кылбай кое турган болсок, барбай кое туруп сүйлөп кое турган болсок, же болбосо сүйлөбөй кое турган болсок, таквалык деп түшүнүп жүрөбүз да. Бирок Аллах Таалам эң эле таквалыктын чокусун ушу талак маселесинде талап кылып атат да. Эми көрөбүз. Я айюхан наби, о пайгамбар деп. Пайгамбарды эмнеге айттык? Себеп дегенде ал өзү Хафса энени эмне талак берип коюп атат да. Ошол себептен бул аятка кирип калып атат. Анан дагы биз бир жерден мисалы пайгамбар алейхиссалам бул нерсени кылбаганда, биз баарыбыз ойлонуп калат элек, эми ажырашуу деген кандай болуп калат? Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн келинчектерине талак бербесе, биз кандай, эмнеге биз талак беришибиз керек депчи мисалы. Себеп дегенде исламга чейин диндегилерде ажырашуу деген маселе жок да алардачы. Аларды күнөө, чоң күнөө. А бизге Аллах Таала буну уруксат берип атат, бирок шарты менен. Андан кийин иза таллактум деп, эгерде силер талак берсеңер деп уже көпчүлүк түрдө айтып атат да. Биринчи эле пайгамбар алейхиссаламга кайрылып туруп эле анан айтып атат силер деп туруп. Силер дегенден түшүнүп атабыз. Бизди дагы Аллах Таала ушу пайгамбар алейхиссаламдын атына кошуп атат. Мындайча айтканда бир уюмду алсак, бир уюмда, ошо уюмдан өйдөрак турган бирөө келип туруп аларга буйрук берип атканда, тигинен уюмдун жетекчисине буйрук берип атат. Могу ишти кылгыла депчи. Көрдүңүзбү? Ошондо ошол жетекчинин өзүнө айтып туруп айтып атат, бирок максаты ошол жердеги иштеген адамдардын баардыгына буйрук берип атат да. Бир чоң адам келип, мисалы президент келип алып. Ошол сыяктуу эле бул жерде пайгамбар алейхиссаламды айтып жатат, бүткүл момундардын баардыгына максат кылып айтып атат. Эгерде силер өзүңөрдүн аялыңарды талак берип кое турган болсоңор, фаталликухунна лииддатихинна, андай болсо силер алар таза кезинде талак бергиле деп атат. Таза кезинде иддасы башталды, иддасын эсептей ала тургандай деңгээлде баштагыла дейт. Эми бул максаты эмне? Мисалы баягы айттык, мисалы этек кири келип турганда талак берип кое турган болсок, анда мисалы ошол кезде ал эсептесек, бул жерде 3 этек кирди эсептей турган болсок, айтып атпайбы, саласа депчи, 3 деп, 3 болсун деп. Эми бул жерде тазалыктан эсептесек, 1 тазалык, 2 тазалык менен эле бүтүп калып атпайбы? 2 тазалык болупчу. Эми 3 кылайлык десек, бул жерге алып келе турган болсок, анда дагы туура эмес келип калып атат да. Себеп дегенде биз могул жерден эгерде талакты бере турган болсокчу. Себеп эмнеге бул жерде ортодо бир айырмачылык, баягы убакыт жактан утуруп коюп атабыз. Тең келбей 3 деген сөз чыкпай калып атат. Андыктан бул хайызда бербегиле, тазалыкта беребиз.
тазалыкты бере турган болсок, анда 3 этек кирди эсептесек оңоюраак болот да. Биринчи эле кийинки келе турган эле этек кирди эсептейбиз. 1, 2, 3 болот дагы толук болгондон кийин кийинки тазалыкта аны бошотуп жиберебиз да. Макулбу? А бунда болсо караңыздар, кайра эле этек кирди берип койсок, бир тазалык келди, экинчи тазалык келди, үчүнчү тазалык келди да, кайра эле этек кир келгенде жиберишибиз керек болуп калып атат да. Эсеп туура эмес чыгып калып атат да. Бул жерде Аллах Таалам тактыкты талап кылып атат. Эсепти талап. Талак берейин дедимби, математиканы жакшылап билишиң керек да. Эсепти, кысапты билишиң керек. Аялдын баягы этек кирин кандай эсептеген, кайсы күнү башталды, кайсы күнү бүткөнүн анык билишиң керек. Көрдүңбү такыбалыкты канчалык, машалла. Ушунчалык так беришиң керек. Эгерде адашсаң, күнөөкөр болосуң. Ва ахсул иддата. Караңызчы, Аллах Таалам талап кылып атат. Эсептегиле деп эркектерге айтып атат. Аял кишиге айткан жок да. Аял кишинин иддасын, эсебин баягы чыгаргыла. Эсептегиле. Ваттакуллаха раббакум. Жана ушул нерседе өзүңөрдүн Кудайыңардан таква кылгыла. Караңызчы, биринчи эле талап кылып аткан нерсеси. Таква болгула деп атат. Бизде кандай болот? Ажырашкан кезде эле энеңдикине жеткизип коем деп эле барып туруп, ушундай эшикти чыгарып туруп, эшикти жаап алып туруп, үйүңүзгө жатып алып атпайсызбы? А эмне кылып атат? Аллах Таалам айтып атат, жок, бул жерде таквалык кылгыла. Андай болбойт. Талак бергенге аракет кылдыңбы? Анда мындай жол менен аракет кылыш керек. Болбосо, бияк кийинки аяттарда келет, Аллах Таалам эскертүүсү бар да. Ваттакуллаха. Аллах Тааладан не кылгыла? Таквалык кылгыла. Корккула. Роббакум, ал силердин Кудайыңар, жаратканыңар. Ла тухриджухунна мин буютихинна. Аларды өзүнүн үйүнөн чыгарып салбагыла деп атат. Караңызчы, Аллах Тааланын айткан сөзүнчү. Жанакы экөөңөр жашап аткан үй барго, сиз аны 28-30ка чыкканча ушунчалык атаңыздан жардам сурап атып, жерди салып алып, 2 этаж үйдү куруп алгансыз да. Өзүңүз курдуңуз. Анан үйдү куруп алгандан кийин машинаны сатып алгансыз. Анан кийин бар бир келинчекти издеп келип туруп, бар жөн той кылып, канча деген кишилерди чакырып алып келип ошол үйгө киргиздиңиз. Сиздин үйүңүз болот экен бул аятта. Ва тилка худудуллах, мына Аллах Тааланын чеги дейт. Бул чектен чыкпагыла деген сөз да. Көрдүңүзбү? Сиз чыгарган акыңыз жок. Чыгарып жере турган болсоңуз, Аллах Тааланын чектеп койгон чегинен чыккан болосуз. Аял киши өзү чыгып кете турган болсо, ал дагы Аллах Тааланын койгон чегинен чыгып кеткен болот. Көрдүңүзбү? Андыктан бул жерде талак берерден алдын биринчи ойлонуп туруп, анан талак бериш керек. Эми жана мен айттым го, эскертүү. Ва ман ятаадда худудаллахи. Кимде ким бул Аллах Тааланын чектеп койгон чегинен чыгып кете турган болсо, факад залама нафса. Өзүнө өзү зулум кылыптыр дейт. Өзүнө өзү зулум кылыптыр дейт. Бул жерде аял кишиге дагы, эркек кишиге дагы тиешелүү. Эгерде эркек киши аялды чыгарып жибере турган болсо, бул чыгарууда өзүнө өзү зулум кылды деген маани болуп атат. Бул жерде чоң күнөө бар. Себеп дегенде, кийинки бул мисалы 9 айдан кийин төрөп кое турган болсо, сен билбейсиң. Анан кийин ал кимдин баласы эле деп алып, анан кийин жүрө бересиң да, башың оорупчу. Ла тадри лааллаллаха юхдису ба'да залика амра. Жана дагы бир эскертүү берип атат. Ал киши сен же болбосо ал аял киши, эркек киши билбейсиңер дейт. Аллах Таалам бул иштен кийин кандай бир иш аткарып коерун билбейсиңер дейт. Бул жерде жанакы өткөн сабакта дагы бир эскертүү бергенбиз. Ажырашып жаткан адамдар. Ошол сабакта айтканбыз, кимде касак кете турган болсо деп айтканмын да. Кимде касак кете турган болсо, ошого Аллах Таалам жаманын берет да. Мисалы, аял киши 2 метр тили бар. Эркек болсо тили жок деп сүйлөй албайт. Барып эле башына бир урат да. Эки сүйлөсө, бир сүйлөсө түшүнбөйт, эки сүйлөсө да түшүнбөйт, анан түшүндүрө албагандан кийин колдорун кетет да. Барып туруп эле бир жолу урасың, эки жолу урасың, андан кийин талагын берип жибересиң. Ошол жерде эркек кишинин баягы кылган ишинин негизинде бул кызыл камчы болуп алды да. Аял киши таяк жеп кетип атат.
Ошол эркекке кийинки келе турган аялы 4 метр болот да, тилич. Бунда 2 метр болгон болсо 4 метр болот да, макулбу? Андыктан кимде кандай жамандык келе турган болсо, кандай иш болгон болсо ошого жараша болот да. Эгерде аял кишиде мисалы зыян бар болгон болсо, мисалы күйөөсүнө болгон көзүнө баягы чыбык салып жүргөн болсо, мисалы, кийинки күйөөсү андан жаман болуп чыгат да. Макулбу? Же болбосо тескериси, эгерде аялына тиги зулум кылып, анан аял киши мазлум болуп калган болсо, кийинки күйөөсү мындан жакшыраак болуп чыгат да. Макулбу? Мисалы бул кишини карабайт, жаман болгон болсо, Аллах Таалам жакшыраагын берип коет да. Ошону айтып атат. Ла тадри, сен билбейсиң. Лааллаллаха юхтису ба'да залика амра. Ушундай бир ишти Аллах Таалам ал кишиге берип коет. Билбейсиң аны дейт. Мындан кийинки келе турган аялы кандай болорун билбейсиң. Мындан кийинки келе турган күйөөсү кандай болорун билбейсиң. Ажырашкандан кийинки боло турган тагдырыңарды билбейсиңер дегени да. Макулбу? Андыктан таквалык кылышыбыз керек. Эми фаиза балагна жалахунна, ошентип баягы 3 ай келип жетти. Сиз баягы таквалык кылып бир тухурда ага колуңуз тийбеген тазалыкта келип туруп не кылдыңыз, талаан бердиңиз дагы, үйүңүздө аны чыгарбай кармап турасыз, бир комнатасында. 3 ай өткөндөн кийин фаиза балагна жалахунна, алардын мөөнөтү келип жеткен болсо дейт. Кара, сизге ыктыяр берип атат Аллах дагы делечи. Бул биринчи талак. Фамсикухунна бимаруф. Ал ки аялды кармап калсаңар болот. Ал аялдарды кармап калсаңар болот, бирок бил маруф. Мындайча айтканда, зулум менен эмес, жакшылык менен да. Ау фарикухунна бимаруф. Же болбосо мен ажырашып кеткиле. Ажал баягы мөөнөт бүттү, болду, эми энесиникине жеткизип берсеңиз болот. Ал дагы сый урмат менен. Жана ва ашхиду завай адлин минкум. Аялды кармап калсаңар дагы эки адилеттүү адамды алып келип туруп көөлүккө өткөзөсүңөр. Кадимкидей баягы никеде 2 күбө өтпөдү беле? Ошол сыяктуу мен келинчегимди 3 ай кармап отурдум. Мен эми кой тоба кылдым, мен бул аял мен жашай албайм бунсуз. Ушул мен көзүмдү ачканмын, ушу мен көзүмдү жумам деп туруп, мисалы, бул аялды кармап калам десеңиз, 2 киши келип көөгө өтүш керек. Караңызчы. Жок, буну көргүм келбейт деп кой, өнеңкисин жеткиз берейин десең дагы 2 кишини алып келишиң керек да. Мына мен ажырап атам, 3 ай толук кармадым үйүмдө. Бүгүнкү күнү мынакей экөөбүз тең ажырашып, баягындай мен өзүм жашам менен кетем, сен өзүң жашам менен кетебиз деп атабыз, деп туруп 2 кишини не кылабыз? Көөлүккө өткөзөбүз. 3 талак бергенде деле. Бир талак, биринчи талакты айтып атабыз биз. Биринчи талакты айтып атабыз. Ва акимуш шахадата лиллахи. Жана дагы бул күбөлөр көөгө өтүп жатканда Аллах үчүн өтсүн дейт. Аллах үчүн өтсүн дегени эркек тарапка өтүп кетпесин, аял тарапка өтүп кетпесин дегени. Макулбу? Аллах үчүн кылсын дейт. Чындыкта ошол жерден мисалы көөгө чакырган адамдар баягы жоро жолдоштору болуп калышы мүмкүн, же болбосо кыз тараптан болуп калышы мүмкүн, бир тарапка тартып кетпесин дегени да. Ошол жерден адилеттүү, чындыкта көөлүккө өтүш керек. Чындыкта бул киши өзүнүн келинчегин кармап калып атат, же болбосо буну ажырашып атат. Бул биринчи талакка жана дагы экинчи талакка тиешелүү. Бул айткан сөзүбүз үчүнчү талакка эч кандай тиешеси жок. Себеп дегенде үчүнчү талакта биякта айтмакпыз, эми сиздин сурооңузга айтмакпыз. Үчүнчү талакта ажырашуу гана бар. Ал жерден уже чара жок, алып калганга чара жок да. Алып калганга бир эле чара бар, ал башка бир эркектин никесине өтүш керек. Заликум юазу бихи ман кана юмину биллахи вал яумил ахир. Мына могул биз талап кылган нерсени, ушуну кулагына сырга кылып ким тагып алат? Кимде ким Аллах Таалага ыйман келтирген болсо, жана да акыретке ыйман келтирген адамдар кылат дейт. Эгерде кимде ким буну кылбай турган болсо, анда ыйманды шегибиз бар деген. Түшүнүктүү болду. Талак берерден алдын ойлонушубуз керек экен. Ва ма яттакиллаха яж'ал лаху махража. Эми кимде ким биз ушу талап кылган чегинде
таквалык кыла турган болсо, тез арада Аллах Таалам бул мүшкүлүнөн, бул проблемасынан чыгара турган жолду ачып беребиз. Дегени мун кандай? Баягы аял киши, мисалы 3 ай жашайт да ошол жерде чотуруп алыпчы. Сиздин үйүңүз эмес, ал аялдын үйү деп атат да. Аялдын үйү. Өзүнүн үйүндө кадимкидей жашагандай жашап жүрөт. Сиз ошол жерде конок болуп жашайсыз да. Сиз ошондо конок болуп жашайсыз дагы. Ушунчалык кыйналып аткан кезде ал үйүн неме кыласыз, тамак ашын дагы бересиз, кийимин дагы ушу бардык нерсесин ырастап бересиз да 3 ай бою. Ушунчалык таква кыла турган болсоңуз, иншалла Аллах Таалам сизге жакшылык жолун ачып берет дегени. Кийинки үйлөнгөн келинчегиңиз Аллах Таалам таквараак, жакшыраак кылып берет. Же болбосо ошол эле кезде ошол аялга өзүңүздүн эле келинчегиңизди айдап жиберген болсоңуз, бир нерсе үчүн бир нерсени жаман көрүп талак берип атасыз да, туурабы? Ал 2 метр тили бар жана дагы бир нерсе дейсиз. Бир нерселерди айты берип өзүңүз ишенип аласыз да. Чындыкта элечи. Кичинекей эле нерсени чоң кылып аласыз да, ошо чоң нерсеге ишенип алып жүрөктөн чыгара албай жүрө бересиз. Бирок 3 ай өткөнгө чейин ошол нерсе чоң болуп кеткен, пилдей болуп калган нерсе акырын карасаңыз, кичинекей эле бир чымын экен. Ушунчалык сонун келинчегим бар экен деп туруп, кийин кайрадан жүрөгүңүз жылып, ал ажырашуудан баш тарткан нерсеңиз дагы мынакей бул не вамаяттакиллах, кимде ким ушу таквалык кыла турган болсо, Аллах Таалам алардын жүрөктөрүндө үлфөттүк сүйүү, махаббат салып коет. Ошентип алар кайрадан баш кошуп кетиши да ыктымалы бар. Макулбу? Махрадж дегени ошол. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ушундай жол менен баягы кыйналып ушунчалык баягы жерден бирөө отурат үйүңүздө. Ишке чыкпайт. Ишке чыкканга акысы жок. Айтты, Аллах Таалам айтып койду, чыкпасын деп. Чыга албайт. Эми аны багыш керек да. Ушунчалык кыйналып атасыз, не болот? Аллах Таалам айтып атат, «Ярзукху би Аллах Таалам өзү аны ойлобогон жактан рызкысын берип коет. Жардам берет дегени. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Кимде ким Аллах Таалага таваккул кыла турган болсо, Аллах Таалам өзү жетиштүү. Инна Аллаха балигу амрихи. Аллах Таалам өзү бүткүл бул жердеги жараткан нерселердин бардыгына жетиштүү деген. Мындайча айтканда, ушул чымын учуп кетип баратат, ошонун рызкысын Аллах берет. Тоодо эликтер чуркап кетип баратат, анын рызкысын Аллах Таала берет. Сууда киттер, балыктар жүрөт, алардын рызкысын Аллах Таала берет. Жер үстүндө адам баласы басып жүрөт, анын да рызкысын Аллах Таалам берет да. Макулбу? Ошонун бардыгына эмне нерсе болбосун, Аллах Таалам өзүнүн буйругун, өкүмүн жеткизет. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Аллах Таалам ар бир нерсенин өзүнүн кадырын менен жаратып койгон. Бул жерде эми кадыр деген кандай десе, өлчөмү же болбосо сообун деп да алсак болот, тагдыры деп деле алсак болот да, мисалы. Бул жерде эми мисалы сооп дей турган болсок, ар бир нерседе Аллах Таалам ал кишиге кылган иштерине сообун берип койгон. Акыретте иншалла сообун аласыз. Бул дүйнөдө да аласыз. Ар бир нерсенин дагы тагдыры менен жаратып койгон деген да маани алсак болот. Эми бул жерде ушул аятты биз не кылдык? Таквалыкты баягы аял менен эркектин ортосундагы болгон ишке алып келдик. Бирок ошол эле аяттарды негизинен жалпы карасак дагы болот да. Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махража. Кайсыл эле мүшкүл түшпөсүн, ошол мүшкүлдө эгерде таквалык кыла турган болсоңуз, Аллах Таалам ошол мүшкүлдөн кутулуу жолун берет. Кандай эле мүшкүл болбосун. Бир проблема болуп атат. Башыңызга мүшкүл түшкөн. Ушундай эмне кыласыз? Ошол аракетиңизди кылып атасыз, ушул жерден кутулуп кетейин деп жолдорду издеп атасыз, наркы берки, бирок таквалык карманышыбыз керек да. Кээ бир учурларда болуп калат да, акча маселеси мисалы. Бир жерде бир карызыңыз бар, же болбосо бир нерсе бар, эми ошону төлөштө бияктан не кредит чыгып калат да. Кредит чыгып калат. Кредит дагы сизге келип калды. Баягы өзүм алымда эле алыш кыйын өзүчү кредиттерчи, ошондой бир шарттар менен керек да. Шарттарын баарын аткаргандан кийин анан кийин барып берет да сизгечи. Бирок ошол нерсе бардыгы бар да.
ошол бүт шарттар түзүлүп калган. Анан кийин бу жерде алсаңыз эле тигини барып жаап коесуз, бирок бияктан төлөп жата бересиз да. Көрдүңүз, ошол мүшкүлүңүздө такыбалык кыла турган болсоңуз, Аллах таалам сиз ойлобогон жактан жардам берет да. Сиздин оюңуз бир кредит болуп аткан болсо, ошол жерден такыбалык кылып, жок, мен бул кредит болбойт, үстөк пул баягындай неме деп бул жерден баш тартып туруп такыбалык кылып, эми Аллахым биягынан өзүң жардам бер дей турган болсок, алхамдулилла бияктан Аллах таалам өзүн жардам берет. Буга да көптөгөн бир окуялар бар экен. Бир сахаба баласы немеге колго түшүп калат да. Азыр мен могу жерде эгерде тапсам, ошо кишинин атын айтайын. Аты эсимен чыгып атат. Ошол сахаба бала уулу немеге түшүп калат. Колго түшүп калат мунафыктарга, немелерге, мушрик неме башкаларга. Анан кийин пайгамбар алейхиссаламга келип туруп, не кылалы, биз кандай кылабыз, ушундай балабыз түшүп калды. Анан энеси буякта уже жанын берип, уже кыйкырып, өкүрүп, ыйлап өзүн жоготуп койду. Не кылайын дегенде Аллах тааланын элчиси иттакилла, Аллах таалага такыбалык кылгыла. Анан эми такыбалык хорошо, эмне кантип кылабыз десе, ла хаула ва ла куввата илля биллах деген сөздү кечке айтып бергиле. Келинчегиң экөөңөр отуруп алып, үзбөстөн эртеден кечке окуй бергиле десе, анан баягы кайтып келип, келинчеги экөө отуруп алып, не кылышат? Ла хаула ва ла куввата илля биллахты кайталай беришет. Ошондой кайталай берет. Бир убакта эшик кадимкидей такылдайт. Так. Анан баягы жерден ачса эле баласы турат да. Я Аллах деп эле кучактап эле баягы баласын сүйүнүп кетип, не болду айланайын десе, айтат баласы, бир туруп эле баягы мени колго түшүрүп алган адамдар бир нерсеге алектенип калышты. Такыр эле мен менен иши жок болуп калды дейт. Ошол жерден пайдаланып эле мен тура калып, акырын баягы жерден немеден кутулдум дагы, баягы колун бутун байлаган нерседен акырын чыгып, чыксам 100 төө турат дейт. Ошонун баардыгын айдап келе бердим дейт да. Келип туруп, ошол үйгө чейин ошонун баары 100 төөнүн баарын айдап келе бериптир. Көрдүңүзбү? Аллах таалам баягы жерден кандай жардам берип койгон. Тигилер колго түшүп калды деп ата-энеси ыйлап отурушат, такыбалык кылгыла деди пайгамбар алейхиссалам. Такыбалык кылгыла, Аллах таалам өзү жеңилдигин берет, махраж баягы кутулуу жолун берет десе, кара анан кийин айтып атпайбы? Ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Силер ойлобогон жактан рызыкландырып коет деп 100 төлөө болуп калышты да. Баласын бир убакта эле эртеден баласын жоготуп коюшту эле, кечиндеси кайра эмне караса 100 төлөө болуп, баласы да үйүндө отурат, 100 төө дагы отурат. Ибн Аббас радиаллаху таала анхуга бир күн отурса, бир киши келет да. Дагы бир окуя. Бир киши келип алып, башын чабып эле дейт. Эмне болду айланайын десе, баягы жерден мен келинчегиме 3 талак берип койдум. Бир нерсе кылып бериңиз дейт десеңиз. Мен азыркы күндө баягы молдокеге келип алып, бирөө не десе, мен келинчегиме талагын берип койдум. Канчаны? 3тү берип койдум дейт. 3 талак берип коюптур. Баягы жерден Ибн Аббас ушундай отуруп, унчукпай бир аз отурду. Тиги отурат. Суроо берген адам күтүп отурат, качан жооп берет экен депчи. Анан 3-чү адам буну көргөн адам айтып, өзүн айтып берип атканы да. Мен ойлодум, буга такыр эле жооп бербейт го депчи. Мынакей, могу жерде. Анан туруп эле Я Ибн Аббас деп эле өзү сүйлөп калды дейт Ибн Аббасчы. О, Аббастын баласы деп өзү мындай үнүн чыгарып эле, мисалы мен өзүмдү айтканда, Нурбек деп эле айткан сыяктуу. Аллах таалам Куранда мындай дейт. Ва ман яттакиллаха, кимде ким Аллах таалага такыбалык кыла турган болсо, яжаллаху махража, ага кутулуу жолун берет. Мен сени дейт, көрүп отурам, Аллах таалага такыбалык кылган жоксуң дейт. Андыктан сен кутула турган жерди таппайсың дейт. Жана дагы буга үстүнө сенин аялың талак болуп кетти, башка бир баягы көчөдө кетип бараткан башка аялдар сыяктуу сага арам болуп калды. Деп атпайбы? Көрдүңүзбү? Кылган ишин
таквалык каякта эле? Таквалык бирден бериш керек эле да талактычы. Бул эмне кылды? Үчөөнү бириктирип туруп бир берип чыктады да. Бул жерде таквалык жок. Жана эми келип алып Аллах Тааладан бир кутулуу жолун издештиктин да кажети жок да. Себеп дегенде Аллах Таалам эгерде ошондой таквасыз эмес бидаат жол менен кыла турган болсоңор мен жардам бербейм дегени да. Макулбу? Кудай Таалам жардам бербейм дегенден кийин Ибн Аббас эмне кыла алат? Ойлосоңуз. 1000 деген молдокен алып келсеңиз 3 жолу талак берип койгон аялга сиздин никеңизди кыйып бере албайт эч Бир дагы молдо кыйып бере албайт да. Кимиси бирөөсү келип алып туруп кыйып берген күндө дагы сизге ал аял адал болбойт эч качан. Башка бир эркекти көрүп келмейинче. Андыктан таквалык кылыш керек. Жанакы сахабанын аты Ауф ибн Малик Аш-Шаи деген кишинин баласын түшүнүктүү болду. Кандай экен? Эгерде таквалык кыла турган болсок, иншалла, кайсылар эле иште болбосун. Ошол иште Аллах Таалам кутулуу жолун берет. Ал могул жерде алымдар айткан экен. Мисалы, баягы проблеманы чечиш үчүн аракет кылып атпайсызбы? Мисалы, чуркап бир кыйынчылыктарды башыңыздан өткөзүп чуркап атпайсызбы? Ошол чуркап аракет кылып атканыңыздын натыйжасында сиз таквалык кыла турган болсоңуз да, сиздин ошол иште кутулуп кетүүңүз сизден мурунураак барат дейт. Мурунураак жетет дейт. Ошол проблемагачы. Караңызчы. Сиз аракет кылып атасыз, анан ошол мүшкүлдүн чечилүүсү өзү сизден мурун барып жетет деп атат да. Ушунчалык деңгээлде таквалыктын сообун, таквалыктын пайдасын айтып атат да. Көрдүңүзбү? Эгерде ошол аракет мүшкүлдү чечиш үчүн бир проблеманы чечерде сиз эгерде Аллах Таалага каршы болгон, же болбосо арам болгон жолду аралаштырып кое турган болсоңуз, ал жерге эч кандай Аллах Тааланын жардамы жок дегени. Жана дагы ваярзуху мин хайсу ла яхтасиб деп атпайбы? Силер ойлобогон жактан рызкыландырып коет деген дагы жок болот да. Ва ма ятаваккал ала Аллахи фа хуа хасбу. Кимде ким жана дагы таваккул кылышыбыз керек. Таваккул дегенде баардыгын тыштап алып эле барып таваккул кылып жатып алган эмес. Баягы аспаптарын кылып туруп анан кийин таваккул кылабыз. Аракетин кылабыз. Анан кийин Аллах Таалага тапшырабыз. Алла, өзүң жетиштүүсүң бул ишти бүтүрүп бергенге. Деген аяттар болду. Эми валлаи яисна минал махиди мин нисаикум ин иртабтум. Хоп, эми бир аялдар дейт. Баягы этек кирден не үмүтсүз калган. Уже этек кири келбейт, анык билинип калган да. Бир жаштан өткөндөн кийин аялдарга не этек кири келбей калат. Ошондой аялдарга эгерде бир киши талагын берип койсо, эмне кылабыз? Аларды кантип, алардын иддасын кантип эсептейбиз деп пайгамбар алейхиссаламдан келип сурап атышпайбы? Ошол аят. Эгерде шектенсеңер дейт, андай болсо фаиддатухунна саласату ашхур. Анда ал аялдардын мөөнөтү, иддасы 3 ай болот дейт. 3 айды эсептейсиңер, анан кийин болот. Валлаи лам яхидна. Эми ушундай дагы бир аялдар бар, айыз көрө элек. Этек кир такыр көрө элек аялдар да бар. Алардыкы кандай болот? Алардыкы дагы ошондой 3 ай болот. Алардыкы дагы ошол эле этек кирди көрбөй калган аялдардын немесине келет. Ал эми ва улатул ахмали ажалухунна аядана хамлахунна. Ал эми боюнда бар аялдар болуп калсачы, боюнда бар экен, 3 ай 4 ай болуп калган, төрөйүн деп калган, айырмасы жок. Ошол аялдарга эркек талагын бере турган болсо, алар кандай кылат десе, ошол төрөгөнгө чейин мөөнөтү дейт. Мисалы 9 ай дагы эле бар да, эми эле бүтүп калыптыр. Бир жума болуптур да, бүткөндө 2 жума болуп калып. Эми талагын бере турган болсо, бул аялдын мөөнөтү 9 ай баягы төрөгөнгө чейин. Эми төрөйүн деп атканда келип туруп талагын берип коюптур. Бир жумадан кийин төрөйт. Ошо бир жумадан кийин төрөсө, ошол төрөгөнү ал иддасы болуп эсептелинет. Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху мин амрихи юсра. Кайра деле карасаңыз,
дагы да бир жолу такыбалыкка чакырып атат. Кимде ким дагы деле ушул үй бүлөдө ажырашуу маселесинде такыбалык кыла турган болсо, ал кишиге Аллах Таалам ушул ишинде жеңилдик берет дейт. Караңыз, жеңилдик берет дейт. Такыбалыкта натыйжасында бирде Аллах кутулуу жолду берип атат, ырыскыны ойлогон жагынан жеткизип берем деп атат. Бул жерде болсо айтып атат, эгерде дагы деле такыбалык кыла турган болсоң, ошол иш, оор ишиңди жеңил кылып берем деп атат. Жеңил кылат. Залика амруллахи анзалаху илейкум. Мына бул иш, бул буйрук, такыбалык талак маселесинде силерге түшүргөн, Аллах Таала тараптан түшүргөн буйрук болуп эсептелинет дейт. Көрдүңүзбү? Аллах Тааланын буйругу дейт. Эми бул жерде ошол талакка да калып барсак болот. Талакта же болбосо баягы аял кишинин мөөнөтү 3 ай, же болбосо 3 этек кири, же болбосо баягы баланы төрөгөнгө чейинки мөөнөткө да калып барсак болот да. Мен ушул аялды 9 ай багамбы дейт да. Аллах Таала башында айтып койду да, буларды үйдөн чыгарганга акың жок депчи. Же болбосо алар чыгып кеткенге акысы жок деп койду да. Эми бул жерде 9 ай бар да. Эми эле боюна бүтүп калган экен, эми бул да талак бере берген. Эми эмне кылат десе, 9 ай күтүш керек болуп атпайбы? Мен 9 ай ушу аялды күтүп тура, ушул жерде отурамбы? Дейт да. Баягы үйдөн чыгып, үйдө үй бунуку болуп калып атпайбы, аялдык болуп 9 айга чейин. Мына бул Аллах Тааланын буйругу. Бул Аллахнын буйругу деп кабыл кылыңыз. Эгерде ошол жерде батышпай жаткан болсо, эркек аял менен, анда эркек үйдөн чыгып кеткенге милдеттүү. Эркек, дагы бир жолу айтабыз, үйдөн чыгып кеткен кийимдерин алып алып, көтөрүп алып, чыгып кеткенге акылуу, милдеттүү. Аял кишинин чыгарганга акысы жок. Ва ман яттақиллаха, караңызчы, кайра дагы такыбалыкка чакырып атат да. Дагы бир өкүмдү айтып туруп эле кайра такыбалык. Ва ман яттақиллаха, кимде ким Аллах Таалага такыба боло турган болсо, юкаффир анху сайяати, күнөөлөрүн Аллах Таалам кечирет дейт. Караңыз, бирде тиги кутулуу жолду берет десе, бирде ошол кыйын жумушун оңой кылып берет десе, бирде келип туруп бул жерде Аллах Таалам анын күнөөлөрүн кечирип, ва ю'зим лаху ажраху, ошол жерде соопту очойтуп берет дейт. Чоң кылып, көп сооптон берет дегени. Ошол жерден сиз кетип баратасыз, келинчегиңизди үйүңүзгө калтырып коюп, баланы жакшылап төрөйсүң, анан кийин деп алып кетип баратсаңыз, Аллах Таалам сиздин күнөөлөрүңүздү кечирген болот дагы, жана дагы ошол жерде соопторду көп кылып берип атат. Аскинухунна мин хайсу сакантум мин вужудикум дейт. Эми Аллах Таалам буйрукту дагы берип атат. Аял кишини талак бере турган болсоң, ошол үйлөнгөндө кайсыл жерге алып келип, ага үйгө кайсы үйгө киргиздиң эле, ошол жерге аны үйдөн чыгарбастан ошол жерде үйүн кылып бересиң, ошол жерде жашасын дейт. Мин вуждикум дегени күч-көргө жараша дейт. Бай киши бай болсун, байлыгына жараша жасайт. Кедей кедейлигине жарашат. Мисалы, бул экөө иштейт дагы баягы жерден эркек бала үйдүн акчасын төлөйт. 2 комнаттуу квартирада жашайт 20 000 сомго. Ошол жер туура ол үй башка бирөөнүкү. Бирок ошол акчаны төлөп ошол жерде жашап аткандыктан ошол үй аялдыкы болуп эсептелинет. Макулбу? Ошол жерге аялга 20 000 сомдон өзүңүз чыгып кетесиз, 20 000 сомдон төлөп ошол жерде жашатасыз аны. Тамагын дап келип бересиз. Вала тударрухун, анан кийин келип алып кээ бирөөлөр баягы жерден эми Аллах Таалам буйрук берипти, үйдөн чыгарбайлы, макул чыгарбайм мен. Көрөсүң жашоону деп алып туруп зыян бербесин дейт. Аял кишиге такыр колун тийгизип, ага зыян бербесин, сөзү менен, колу менен такыр жанына келип, ошол жаткан үй комнатага киргенге акыңыз жок. Литудайику алейхинна, аялдарга кысымчылык кылып, аларга зыян бербегиле дегени. Ва ин кунна улати хамлин фанфиqu алейхинна хатта ядана хамлахун. Эгерде ал аялыңар, силердин келинчегиңер
боюнда бар болуп калган болсо, анда ал боюнда төрөгөнгө чейин нафакасын берип турасыңар дейт. Тамагын берип турасың. Үйүн, анан кийин нафакасын, жей турган нерсесин. Фаин ардa'ana lakum, эми төрөдү. Төрөгөндөн кийин бала, эми бул уже сиздин үйүңүздөн чыгып кетиш керек, төрөгөндөн кийинчи. Караңыз, маселени караңыз эми. Үйдөн чыгып кетишиңиз керек эле, бирок бул аял чыгып кетиш керек эле, бирок бул аял бала уулду же кызды төрөп койду. Фаин ардa'ana lakum, эгерде ошол аялдар өзүнүн ыктыяры менен ошол балага, кызга же уулга сүт бере турган болсо, фатухунна ужурахун, анда акысын төлөп бергиле. Şu süt berip atkан немесин дагы төлөп бергиле дейт. Эми төлөп бергиле деген кандай? Десе, ошол süt чыга турган деңгээлде ага нафакасын беришиңиздер милдет болуп калат. Мисалы, эч нерсе бербей койсоңуз, сүт чыкпай калса, бала сүт эмбей калып атпайбы? Бул бала куду кадимкидей бир күн кечке сүт эмип, кечиндеси таң атканга чейин эми чыгат, ошол берилет, ошол сүт кандай нерседен чыгат? Ошол нерсенин баарын бересиз. Андан кийин бул жерде дагы бир маселе бар да. Мен сага бала төрөп бербедимби? Молдек айтты, эмизе турган болсо акысын бериш керек экен. Жок, бул бир гана ошол үйлөнгөн аял менен эркек ажырашкан кезде. Макулбу? А эгерде ажырашпай турган болсочу, жок, андай нерсе жок. Макулбу? Эртеңки күнү келип алып суроо берип жүрбөгүлө, аялым төрөп койду, экөөнү эгиз төрөп койду, эми акысын беришим керекпи? Жок, бербейсиз. Макулбу? Ага эч кандай неме берилбейт. Ал экөөңөрдүкү, жашап атасыңар. А бул жерде кандай маселе болуп атат? Ажырашкан аялдыкы. Макулбу? Ажырашкан аялдын өкүмү ушундай болот. Эгерде өзү сүт бере турган болсо, анда төлөп бересиз акысын. Ва атамиру байнакум бимаруф. Жана ошол жерде аял дагы, эркек дагы баш ийсин дейт. Бул жерде Аллах Таалам буйрук берип атат, эркекке дагы, аялга дагы баш ийсин, ортоңордо ошол нерсени келишип алып, жакшылык менен келишип алып, сүйлөшүп, мен эмизем, сен төлөйсүң. Болду, келиштик. Эч кандай зыян бири-бириңерге бербестен да. Бунун баласы эле деп эмизбей коюп, анан кийин дагы эмне кылбай, же болбосо мен буну курсагым бириңерге зыян жеткизе турган болсоңор, бири-бириңи ушунчалык жаман көрүп калыңар, бири-бириңерге зыян келтиресиңер. Фатурдиу лаху ухра. Андай болсо фасатурдиу. Андай болсо эркек киши милдеттүү түрдө ал уулу болобу, кызы болобу, айырмасы жок, башка бир аялды алып келип туруп эмизгенге милдеттүү. Ага акысын берип, баягы келип эмизе турган аялдычы, акысын берип сүйлөшөт кадимкидей канча айына мисалы мынчадан. Хорошо, берет. Мисалы күнүнө мынчадан жыда кандайдыр бир келишимге келет дагы, баягы жерден баласына эмиздирет. Баласын эмиздирет. Бул жерде, ушул жерде Аллах Таалам аял кишини өзү коркутуп жатат. Эгерде бул жерден ошол баланы колдонуп, эркек кишиге ушундай үстөмдүк, сен баары бул 2 жыл сен багышың керек, мен эмизбеймин деп туруп алды да, билгениңди кыл деп. Десе Аллах Таалам айтып атат, башка бир аялды алып келип туруп, ошол жерден эмизсин дегени аял кишиге оор тиет да. Менин баламды мен төрөсөм, мен ушундай баламды немесем, башка бир аял келип эмизеби? Жок, мен өзүм эле эмиздирем деген бир неме сезим пайда болот да. Бул бир. Экинчиден башка аял дегенде эле ойлоно баштайт да, кандай болгон аял экен депчи. Бул экинчисин алып алганбы депчи. Мен үйдөн кетпей жатып эле, бала төрөбөй жатып, дагы бир кыз бирөөнү алып алдыбы? Андан да ал бая кандай аял келип эмизет? Ал бая бир жолу өзү төрөгөн, ошол баласы колунда, алда эми аткан аял келип эмиздире алат да, турабы? Төрөбөгөн эле аял кантип эмиздирмегиле? Анда значит бунун тияктан дагы бир аял бар экен да деген ой кетип калат экен да. Ошол жерде гайрат, баягындай кызгануч пайда болуп, эмне дейт? Анда кызганычтын негизинде жок, мен өзүм эмизем деп чыгышы мүмкүн деген. Болбосо милдеттүү түрдө эмиздириш керек. Жана дагы мисалы, эгерде такыр эле аял кишини таппай калса, анда эмне кылат? Баягы сүт
кургак сүттөн алып келет да, туурабы? 2 жыл бою кургак сүттү алып келип баланы сүтүн бергенге эркектин милдети. Лiyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Эми бай киши өзүнүн байлыгына жараша кылсын дейт. Анан кээ бирде зыкымдар бар да. Баягы 5000 сомдуктарды раз сындырып эсептеп туруп, акырында 5000ден кийин миңдиктер башталат, миңдиктерди эсептеп келип туруп, анан кийин 200-дүктөр башталат, анан кийин 20 сом чыгарып туруп деп берип койгондор да бар да. Андай Аллах Таала андай киши Аллах Тааладан жардам күтпөсүн. Бай адам байлыгына жараша кылсын дейт. Ваман куддира алейхи ризкуху. Эми кимде ким Аллах Таала анын рызкысын өлчөп койгон да. Күнүнө 20 сомдон ашыгыраак же болбосо эми 20 сом такыр эле болуп кетти. Мисалы 500 сомдон ашыгыраак оокаты жок да. Фалюнфик мимма атахуллах. Аллах Таала эмне нерсе берген болсо, ошондон бөлүп берсин дейт. Өзүнө да калып калсын, жана дагы ажырашкан келинчегине, баягы баласына эмизип аткандыгына не акча төлөп берсин дейт. Анан могул жерде, могул аятта бир сонун бир жакшы сөз бар да, карасаңыздар. Байды айтып атканда сөздү караңыздар. Лiyunfiq zu sa'atin min sa'atihi дейт. Кенен жашаган адам өзүнүн кененчилигинен рызкы берсин, нафака берсин деп эле койду. Болду. Сөздү түшүндүңөр, карасаңар, сөзмө сөз котором. Кенен жашаган адам өзүнүн кененчилигинен нафакасын чыгарып берсин. Бул жерде Алла деген сөздү уктуңарбы? Жок, Эми кедейди карагыла. Ваман кудира экен. Ваман кудира алейхи ризкуху фальюнфик мимма атахуллаху. Эми кимдин рызкысы чектелип калган болсо, андай адам Аллах Таала ага берип койгон нерседен берсин дейт. Аллах берген нерседен. Көрүңүзчү? Кедейдин артында Аллах Таала турат да. Байлык менен болгон нерсеге Аллах Таала өзүн жакындаткан жок. Бул аятта караңыздарчы. Эки адам бар, бирөө бай, бирөө кедей. Байга Аллах деген лафз сөз келген жок. Кедейдин бир 500 эле сому бар. Бирок ошол жерде да Аллах Таала да бар да. Макулбу? Ла юкаллифуллаху нафсан илля ма атаха дейт. Аллах Таалам эч бир нафсты мажбурлабайт, бир гана эмне нерседен берген болсо. Эмне нерсе берген болсо, ошондон гана талап кылат. Өзү берген 500 сомду. Эми ошо 500 сомду бөлүп берсин, бул жагын өзүн алып калсын. Жанакы айтпадыкпы? Кыйынчылыкты дегенде, баягы кыйынчылыкты такыбалык кылып, чечкенге аракет кылып аткан адам, ошол жумуштун чечилүүсү андан биринчи жетип келет деп атпайлыкпы? Мына ушул жерде көрсөк болот да. Аллах Таала айтып атат, не дейт? Мен берген нерседен нафакасын берсин деп атат. Анын артында мен турам депчи. Проблемасын чечкенге мен жардам берем. Бүгүн бир проблемасы бар эле 500 сомдук. Эртең болсо 200.000 сомдук проблема бар да. Бүгүнкү бүтүрдү эле эртеңки проблемасы эмне? 2000дик. Анын мүмкүнчүлүгү 500дөн ашпайт. Бирок Аллах Таалам жанында болгондуктан эртеңки күнү 2000дик проблемасы чечилип кетет иншалла. Эмнеге? Себеп дегенде саяжалуллаху ба'да усрин юсра. Аллах Таалам тез арада кыйынчылыктан кийин андай адамдарга жеңилдик берет дейт. Эми мына бул аяттарга чейин баягы эркек менен аялдын ортосунда болгон талак маселесинде эркекти жанагы аялды такыбалыкка чакырып келди. Ушунча канча жерден Аллах Таалам улам эле такыбалыкка чакырып атат, улам эле такыбалыкка чакырып атат. Башка бир сүрөдө мынчалык такыбалыкка үндөгөн эч бир сүрө жок да. Куранда, башка бир аяттарда, башка сүрөлөрдө мынчалык деңгээлде такыбалыкка чакырган аяттар жок. Андан кийин эле бизге эскертүү катары мындан мурун өтүп кеткен
коомдор тууралуу бизге Аллах Таалам бир мисалдарды айтып берип атат. Ва ка'айyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadidan wa 'azzabnaha 'azaban nukra. Эми баягы биз мындай карасак такыбалык кылалык, талак бериште проблема турбайбы? Турабы? Мындай ойлонуп көрсөң, мындай талак деп эле койсоң, аял киши тарс кетип калса эле, мен жыргап жатып калсам, башка бир аялдын артынан кетип калсам, барып алып аны үйлөнүп алып, аны жашап кетип эле, бул менен эмне болду, ишим жок, сурап да койбойсуң, ушундай. Анан кийин бул жерден Аллах Таалам жана бир эскертүү бар эмес беле? Эсиңерге салып коеюн, ما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره деген эскертүү бар эмес беле? Кимде ким Аллах Тааланын чектеп койгон чектеринен чыгып кете турган болсо, өзүнө өзү зулум кылган экен, жана сен билбейсиң Аллах Таала мындан кийин эмне нерсени кылып коет, тагдырыңды кандай кылып коет билбейсиң. Деди дагы бул жерде мисал алып келип атат. Кимдерге? Аллах Тааланын чегинен чыгып кеткен адамдардын мисалын алып келип атат. Көптөгөн адамдар буга чейин Аллах Тааланын буйругуна баш ийбей текеберленип кеткендер бар. Биз аларды тез арада эсептеп, эсебин берип койгонбуз. Эсептегенде дагы өтө катуу эсеп кылганбыз. Бирге бир сом берди, бир сомду алды. Бир сомдун эсебин алды да. Биз мисалы бир сом жатып калса ойлонбойсуң да, эмне жатат? Аллах Таала ошондой эсептей турган болсо, ар бир сомуңду эсептейт. وَعَذَّبْنَاهَا жана аларды өтө бир кыйын, баягындай коркунучтуу бир азап менен азаптап койгонбуз дейт. Деп эскертүү кылып атат. Айтты го Аллах Таалам биз могу койгон чектерден чыкпагыла депчи. Чыга турган болсоң өзүң эле өзүң зулум кылган болосуң. Бизге эмес. Ошондой адамдар болгон. Биз аларга дагы чектерди койгонбуз. Алар текеберленип кетип, бул чектен чыгып кетишти. Могул жерде атат деген сөз текеберликтин жеткен чеги да. Текебер ар бир адам өзүнө жараша текебер. Кедей текеберленсе өзүнө жараша текеберленет да. Мисалы көчөдө турат, келип алып 20 сом берейин десең мынтет да. Неге 50 сом бербейсиң дегендейчи. Болбогон эле окуя, бирок мындай ойлоп көрсөңчү, бирок текеберлик бар да. Бул кичине текеберлик. Анан кээ бир учурларда текеберлик жеткен чеги бар. Андан артык уже текеберчилик жок да. Ушундай деңгээлде Аллах Тааланын буйругун аткарууда текеберленип кеткен көптөгөн коомдор өткөн, адамдар өткөн. Алардын эсебин биз тез арада өтө катуу эсептеп койдук, жана дагы өтө коркунучтуу азап менен азаптап койдук. Бул дүйнөсүн айтып атат, акыретин айткан жок. Тозокко алып кирдик, тозоктун түбүнө таштадык деген жок. Бул дүйнөдө азабын айтып атат. Эсебин тез арада эсептеп туруп, текеберленген адам менен тез арада эсептешип туруп эле, сеники мынча, меники мынча кылып туруп эле, анан кийин азабын берип койду. Фазaqat вабала амриха. Ал өздөрүнүн кылган иштеринин натыйжасын өздөрү даамдап көрүштү дейт. Wa kana aqibatu amriha khusra. Мындай адамдардын ким эле болбосун, чектен чыккан адамдар, Аллах Тааланын чегинен чыгып кеткен адамдардын ишинин акырети өкүнүш, бир гана өкүнүш болот дейт. Жанакы мисал. Айттым го, бир мисал, могул жерде акча турат, берде болсо кредит турат, алып туруп эле жаап коеюн десең, жаап бүтүп калдың, алхамдулилlah бүттүң, ой жыргап жатып калдың. Ушундай азап болот. Не дейт? Бир гана өкүнүш. Өкүнүш, анын артында бир гана өкүнүш болот дейт. А'аддаллаху лахум азабан шадида. Анан кийин эми акыретин өтүп атат да. Аларга өтө оор бир азапты даярдап койду дейт. Бул дүйнөдө азапты алган аз келгенсип, акыретке барсаң, дагы бир мындан артыгыраак бир азапты койгон дейт. Фаттакуллаха, кайра эле такыбалыкка келди, кайрачы. Эсиңерге келгиле. Баягы жерден айттык, ва ма ятаадда худудаллахи деп, кимде кимиз чегибизден чыгып кете турган болсо деп. Бул жерде мисал айтып атат.
көптөгөн, көп бир эле коом эмес, көптөгөн коомдор келген. Алар ушинтип Кудай Тааланын чегинен, чектен чыгып кеткен адамдарды биз эсептеп койгонбуз. Эми таквалык кылгыла. Я улил албаб. Таквалыкты кандай кылат десе, акылдуу адам түшүнөт дейт. Акылдуу, мээсин иштеткен, акылын иштеткен адамдар таквалык кыла алат дейт. Көп нерселер угуп калабыз, акылдын кереги жок дегендей мындай деп. Андай эмес. Балким таквалыктын негизин Аллах Таалам айтып атат: "Я улил албаб". Акыл ээлери. Акылыңарды кичине ойлонбойсуңарбы? Алладина аману. Анан кийин ошол акылды дагы сыпаттап жатат ыймандуулар депчи. Ушундай адамдар, алар ыймандуулар, биринчиден ыйман келтирген, анан кийин акылын иштеткен. Мындан түшүнсөк болот, ыймандуу, ыйман келтирген адамдар бар, бирок акылын иштетпегендер дагы бар дейт. Кад анзалаллаху илайкум зикра. Аллах Таалам силерге чындыкта зикирди түшүрдү дейт. Эми зикир деген эмне? Десек, зикир дегенде бул жерде көп эле алымдарыбыз Куран дейт. Куранды түшүрдүк биз. Жана дагы кээ бир алымдарыбыз айтат, жок, бул жерде зикир дегенде максат пайгамбар алейхиссаламдын өзү. Биз пайгамбарды жибердик силерге. Расулан деп туруп, могул жерден зикирди бизге айтып кетип, баяндап кетип атат. Расулду жибердик. Ятлу алейкум, силерге Аллах Тааланын аяттарын окуп берет. Макулбу? Мубайинат. Алар ошондой аяттар ар бир нерсе адалды адал деп, арамды арам деп ажыратып бере турган. Эми биринчиден Куранды ала турган болсок, биз айттык, зикирде Куран деп, же болбосо пайгамбарда бар. Анда Куран дей турган болсок, Куранды биз силерге элчи кылып жибердик. Ятлу алейкум аятиллахи мубайинат. Силерге Аллах Тааланын аяттарын ачык-ачык кылып туруп Куранда эмне окутулат, айтылган. Же болбосо пайгамбар алейхиссаламдын өзүн алсак, кайра эле пайгамбарды эскертүүчү кылып жибердик. Ала пайгамбар алейхиссалам силерге Курандагы келген аяттарды анык кылып, арамды арам, адалды адал кылып окуп берет, түшүндүрүп берет. Лиюхриджалладина аману ва амилус солихати миназ зулумати илан нур. Момундарды жана солих амал кылгандарды зулуматтан, караңгылыктан жарыктыкка чыгарыш үчүн. Буну эми мисалы зулуматтык кафырлык деп алсак, капырлык деп, нурду ыйман деп ала турган болсок, анда бул жерде бу алладина аману дегенди, бул жаңы ыйман келтирген деген мааниде кандай болот десе, капырлыктан ыйман келтирип, капырлыкты тыштап, Кудай жок деп жүргөн күндү калтырып, Кудай бар деген күнгө өткөн адамды айтып атабыз да, ыйман келтирген адамды. Же болбосо бул жерде зулумат кандай болуп калат? Себеп дегенде бул аману деп биринчи айтып атат да. Ыйман келтиргендей, амалы салих кылган, намаз окуган, таквалык кылган, тахажжудду калтырбаган адамдарды зулуматтан, караңгылыктан жарыктыкка чыгарат деген кандай десе, кээ бир учурларда момун адамдар дагы баягы туңгуюкка түшүп калат да. Фитнага түшүп калат. Караңгылыкка түшүп калат. Ошо намаз окуп эле адашып калат. Болот да көпчү, туурабы? Бир маселеде, же болбосо жаңы эле көрдүк, мисалы, отуруп алып талак деген сөздү айтып алды дагы башына канча деген милдеттер үйүлүп калды. Ошол аялды мисалы төрөп берди да, карасаңыз, ошонун үйүнүн төрүнө отургузуп алып эле, багып эле, ажырашпай эле жашаса болот да, туурабы? Анан үйүнүн төрүнө отургузуп коюп, өзүң сыртта жүрөсүң да, анан күнүнө ташыйсың бияка убакытты. 9 ай бою. 9 айдан кийин дагы 2 жыл. Болбосо башка бир аял. Сага эч кандай байланышы жок. Болгон эле балаңдын энеси. Ошентип туңгуюкка түшүп калган деген кандай болот десе, Аллах Таалам ушундай кыйынчылыктардан туура жолго чыгарат деген маани болот да. Макулбу? Адашуудан момун ыйманыңа бекем болуп, жана дагы амалы солих кылуу шарт. Намаздарды өз убагында окуп, башкасын да кылып, анан кийин Аллах Таалам не кылат экен? Зулуматтан, ошондой адашуудан туура жолго чыгарат деген. Ахсаналлаху лаху ризқа. Караңызчы, Аллах Таалам кандай кылып анын рызкысын соонун кылып берип койду. Бул жерде бейишке кирүүнү рызкы деп жатат да. Бейишке кирип, сиз ошол жерде бейиштин төрүндө отурасыз, кааласаңыз эле
мөмө жемиштер келип атат, биякта хурлайындар неметип атат, балдар келип алып сизди неметип ошонун рызкы деп айтып атат. Жана да кандай сонун кылып койду анын рызкысын деп атат. Аллахуллади, кандай Алла, ушундай Аллах Таала дейт, халака саб'a самаватин, 7 асмандын бардыгын жаратып койгон. Ва минал арди мислахун, жана жерди дагы ошол асмандарга окшоп жаратып койду дейт. Муну эми көптөгөн алымдарыбыз жерди кандай, асманга кандай окшоштугу бар. Тиги 7 катар болуп атпайбы? 7 катмар, 7 асман болуп. Анда жер дагы 7 катар болобу? Кандай болуп калды десе, бул жерде көптөгөн ойлор айтылган экен. Мисалы бирөөсү 7 катмар деген чындыкта эле асманга окшогон 7 катмар жер бар дейт. Дегендер. Дагы ал кандайча болот десең, жер катмар болуп атпайбы? Мисалы чукуп кетсеңиз, бир кара топурак чыгат, сары топурак чыгат, анан дагы бир нерсе чыгат. Ушундай катмар. О, ядросуна чейин. Ушундай 7 катмар болот. Кээ бир айтат, жок, биз азыр 6 континентибиз бар да. Кээ бир адамдар айтат, ушу жерди 7 континент кылып жараткан дегендер да бар экен да. Эми болгон жазылгандыктан айтып атабыз. Негизи 6 бизде. Анан 7 да кандай болушу мүмкүн десе, бул жерге окшогон дагы түрдүү дагы планеталар, жерге окшогон маселеси. Юпитерге же Марска окшоп эмес, балким ушу жердин немеси кандай болсо, ошондой деңгээлде жашоого ылайыктуу болгон дагы башка жерлер бар деген мааниде. Ятаназзалул амру байнахунна. Ана ошолордун арасынан Аллах Тааланын буйругу жерге түшөт дейт. Нита'ламу, силер билгиле дейт, билишиңер үчүн. Анналлаху аля кулли шайин кадир. Аллах Таалам ар нерсеге кадыр зат. Не нерсеге каалаган болсо кадыр зат. Ва анналлаху кад ахата би кулли шайин илма. Жана дагы Аллах Таалам ар бир нерсени өзүнүн илми менен аны коргоп турат, коруп турат. Эми Аллах Таалам инналлаху аля кулли шайин кадир дейт, анналлах. Ар бир нерсеге кадыр. Десе, анан кийин бирагы биздин баягы оюбузда кээ бир учурларда Аллах Тааланы терминатор кылып жиберебиз да. Чындыкта элечи, ошол нерседен сактануубуз керек. Аллах Таалам силердин Кудайыңар биздин Кудайыбыз терминатор эмес. Кадимкидей эле Кудай. 99 ысмы бар, бирок терминатор эмес. Терминатор кандай десе, терминатор кандай десе билесиңер, баягы бир жерге самолет менен келип туруп эле түшүп калат дагы жалгыз. Миң деген калашник менен атып атса тийбейт да, бугач тийбейт. Анан бул чыга калып эле түп-түз туруп алып быр десе эле бардыгы жатып калат да. Турабы? Ал мүмкүн эмес да эл анайын. Ал жөн эле кинодо болот. Мындай бир тепсе эле бир 5-6 адам тарас-тарас жатып калат да. Бул терминатор. Же болбосо баягы неме? Дагы кимдер эле ушундай бирөөлөр барга. Аллах Тааланы ошондой элестетип алышкан да. Кээ бир адамдарчы. Себеп дегенде баягы Западтын, Батыштын кинолорун көрүп берип, биздин биякта аң сезимибизде ошондой нерсе курулуп калган да. Аллах Таала аля кулли шайин кадир, ар бир нерсеге кудурети жетет дегенде ойлонуп, Аллах Таала могу стаканга өсүкөлдү батырып кое алабы? Дейт да. Анан ойлонуп, Аллах Таала ар нерсеге кудуреттүү зат. Кудурети жетет. Могу стаканга өсүкөлдүн суусун бир тамчысын калтырбай батырганга кудурети жетет деп айтат да. Аллаху акбар депчи. Бул болбойт мындай. Аллах терминатор эмес. Инналлаху аля кулли шайин кадир дегендин чеги бар. Чеги кандай? Могул жерде ошонун чегин айтып койгон да. Шай деп атпайбы? Шай, нерсе депчи. Нерсе деген эмне? Нерсе деген мүмкүн болгон нерсени айтабыз да. Мүмкүн болгон нерсе. Кээ бир нерселер бар, мүмкүн болбогон нерселер да бар да. Аллах Таалам бул жерде мүмкүн болгон нерселерди айтып атат. Жерди ушундай деңгээлде чоң кылып жаратканга мүмкүнбү? Ооба, мүмкүн. Ошондуктан Аллах Таалам жаратып койду. Ошол азыр жерибиз ушунчалык чоң, карасаң аябай чоң да. Бир 7 миллиард адам жашап жүрөт. Бизге окшоп дагы кити бар,
маймылы бар, ити дагы бар, башкасы да бар, бардыгыбыз жашап жүрөбүз да. Дагы деле жер толтура да. Мындан артыгыраак жер жаратса болобу? Юпитер жаратып койду да. Юпитерден чоңураак болобу? Болот, андан дагы бур жаратпайт. Болот деген нерселерди жаратып койду. Андан кичирээкти жаратса болобу? Аларды деле жаратса болот. Алардан да кичинекей планеталар жаратып койду. От тынбай от берип, жарык берип турган планета жаратса болобу? Жаратса болот. Күндү жаратып койду. Жана да ушул сыяктуу. Эми болбой турган нерселер. Аллах Таалам бир ушундай жерди жаратылабы, өзү көтөрө албай калсын. Кудурети жетпей калсын дегендер да бар да. Ошол жерде ойлонуп туруп, Аллах Таалам кудурети жатсат да, өзү көтөрө албай калган, өзү кудурети жетпей калган жерди жаратканга болот деп чыгышат да. Андай эмес. Андайлар болбойт. Андай мүмкүн эмес. Макулбу? Себеп дегенде эмнеге? Неге дегенде, мисалы Аллах Таалага шерик мүмкүнбү? Анда эмнеге ал жаратпайт? Мүмкүн эмес нерселер да бар экен да. Аллах Таалага тең келе турган, тептең бетке бирге бир келген затты жаратса болобу? Жаратабы? Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Лам ялид, Аллах Таалам өзүнө окшогонду, лам яхлук, ялид дегени баягы төрөбөс дегени, лам яхлук жаратпайт. Жана дагы башка бирөөдөн жаралып калган жок. Жана дагы эч бир нерсе Аллах Таалага тең келе албайт. Көрдүңүзбү? Ошондуктан кээ бир нерселерди алып келип туруп, инналлаху аля кулли шайин кадир деген кезде өтө этият болушубуз зарыл да. Макулбу? Кээ бир нерселерди, болбой турган нерселерди Аллах кудурети жетет деп эле барып жабыштырып эле жетет кылганга мүмкүнчүлүгү болот дей бербешибиз керек. Бул туура эмес. Макулбу? Бул эч кандай туура эмес. Ва анналлаха кад ахата би кулли шайин илма. Аллах Таалам ар бир нерсенин өзүнүн илими менен ороп турат, билет, аныгын билет ар бир нерсени. Ва ахиру давана анилхамдулиллахи раббил аламин. Рабби яссир ва ла туассир. Сахил алайна кулли асир я раббил аламин.